Kırgızstandın Борбору Бишкек шаары ак карлуу чокулар асман тиреген Кыргыз алатоосунун этегинде жайгашкан. Ал 1878-жылы негизделген. Бишкек бул жекелей өлкөнүн мамлекеттик башкаруусунун гана эмес, маданиятынан, руханий, интеллектуалдык турмушунун, илимий жана инженердик ойлорунун, ошондой эле экономикасы менен унаа тармагынын борбору. Акыркы жылдардагы агымы күчөгөн ички миграциянын эсебинен шаар айланасындагы улам жаңы курулуп жаткан жер үйлөргө элдин жыш олтурукташуусу шаардын экологиялык акыбалына тетири таасирин тийгизип жатат. Адатта шаардын коммуналдык тейлөөсү менен экологиялык абалы анда жашаган адамдарга ыңгайлуу шарттарды түзүшү зарыл. Айрыкча шаардын экологиялык акыбалы биринчи орунда турушу керек. Анткени шаарыбыз континенталдык өтө кургак аба ырайылуу географиялык чөйрөдө жайгашкан. Бишкек шаары жаратылыш жана антропогендик таасирлерге өзгөчө дуушар болгон аймактарга кирет. Өзүнүн бүгүнкү күндөгү аянты 17.000 гектардын тегерегинде болуп, бирок ошол эле учурда 1,5 миллион киши жашайт. Ушуга байланыштуу бүгүнкү күндө шаардын жашыл фондусу биздин шаардыктарды өтө кабатарлантып жатат. Шаардын жашыл фондусунун бүгүнкү күнү жана эртеңки күндөгү акыбалы деп көп адамдарыбызды түйшөлтүп атат. Кечегизин айта турган болсок, мурдагы Фрунзе шаары Союзда эң бир жашыл шаарлардын бири болуп эсептелет деп биздин тарыхыбыз айтып жүрөт. Бүгүнкү күнүн айта турган болсок, шаардын жашыл фондусу курулуш объектилеринин алдында калып кыркылууда, кыйшайып сынууда, ооруга чалдыгууда, куурап өспөй калууда деген ушундай бааларга дуушар болуп атабыз. А эртеңки күнү кандай болот деген маселе дагы бизди түйшөлтүүдө. Зелень составляет неотъемлемую часть города. Это не просто чей-то каприз, а это совершенная необходимость. Это другие города там в умеренном климате, на берегу океанов, морей, они могут себе позволить ничего не сажать, никаких деревьев на своих улицах. Но у нас именно деревья, причем большие деревья, и именно большие массивы, а не просто отдельные деревья, они создают тот микроклимат, который благоприятен для горожан. Вот мы находимся сейчас в сквере, который сохранился еще с давних-давних времен. В начале нашей независимости собирались на месте этого сквера сделать огромнейший отель. И исчез бы один из прелестных уголков нашего города. И вот сейчас здесь постоянно и учащиеся, и пенсионеры, и матери с детьми отдыхают. Это действительно живой уголок, а не просто место, где кто-то зашивает какие-то деньги. Вот, к сожалению, у нас складывается такая ситуация, что предприниматели видят в деревьях своего злейшего врага, потому что деревья занимают квадратные метры, с которых они не получают ни копейки. Вот они везде и всюду всячески их уничтожают. Акыркы жылдарда Бишкек шаарында көп курулуш объектилери салынууда. Бир жагынан курулуш объектилери көбөйгөнү менен ошол эле учурда шаардын жашыл фондун кыскартууда. Ушул багытта жылына шаарда 1,5 миңдин тегерегинде кыюу иштери жүрөт экен. Ошол эле учурда биздин муниципалдык Зеленстрой ишканасынын кассасына ушуга байланыштуу 1,2 миллион, 2,5 миллион жанагы восстановительный стоимость деп коебуз, калыбына келтирүүчү акча каражаттарын төлөп атат. Бирок бул каражат бүгүнкү күндө ушу бак дарактарды кармап калуу, сактап калууга жетишсиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бир мыйзамга ылайык ушул бак дарактарды сактап калууга өбөлгө боло турган мыйзам актыларын иштеп чыгуу бүгүнкү күндүн талабы болууда.
Шаардан анча алыс эмес, жалпы аянты 36 гектар болгон турмуш тиричилик калдыктары төгүлүүчү Таштанды талаасынын акыбалы ушундай. Иштөө мөөнөтү эч-ак бүткөн бул Таштанды талаасы калдыктарга ашып ташып толуп кеткен жана эч бир санитардык экологиялык талаптарга жооп бербейт. Бул жердин мамлекеттик актысы, жада калса тиешелүү уруксаат кагаздары жок болуп чыкты. Ушул мезгилге чейин тегереги курчалган эмес, рекультивация иштери такыр жүргүзүлбөгөн. Дагы бир кооптуусу, ал жайдын газ түтүктөрүнө жакын жайгашы жана акыр чикирден сарыгып чыккан суулардын аларча суусуна да жакын болуп кошулушу. Жыл бою Таштанды калдыктарынын калыңдыгынан жана ысып түтөшүнөн улам адамдардын ден соолугуна өтө коркунуч туудурган фуран, диоксин уулуу заттары ченемсиз көлөмдө аба катмарына көтөрүлүп чыгууда. Ага карабастан күнүгө 200дөн ашуун киши ошол жерден өз алдынча Таштанды калдыктарын сорттоо менен жан багышат. Экологиялык кооптуу бул аймакта жер аянттары мыйзамсыз басып алуулардын натыйжасында 2005 жылы бул кооптуу аймактын 84 гектарына 1000ге жакын үйлөр курулган. Бишкек шаарынын локалдык экологиялык проблемасы болгон турмуш тиричилик калдыктарын комплекстүү башкаруу максатында Бишкек мэриясы менен Европалык өнүү банкынын ортосундагы келишимдин негизинде жалпы баасы 21,6 миллион еврону түзгөн долбоор ишке киргизилип, анын ичинде 2 сорттоочу линия, рекультивация, жаңы полигонду ачуу, тийиштүү техникаларды алуу, калдыктарды жеринде чогултуучу атайын контейнерлерди орнотуу жана тегерегиндеги мыйзамсыз салынган үйлөрдү көчүрүү сыяктуу иш-чаралар аткарылмакчы. Долбоордун иш-чаралары 2013-2015 жылдар аралыгында жүргүзүлмөкчү. Шаар тегерегинде пайда болгон 47 конуштардын таза суу маселеси чечилип жатканы менен канализация маселеси чечилбей келет. Ушуга байланыштуу жаңы конуштарда жашаган адамдар мончолорунан жана башка турмуш тиричилигинен чыккан кир сууларды арыктарга жана атайын казылган бекемделбеген сиңирүүчү чуңкурларга төгүшүүдө. Дааратканалар дагы ушундай жол менен курулган. Мындай жагдай санитардык эпидемиологиялык акыбалды гана курчутпастан мамлекетибиздин стратегиялык кору болгон жер алдындагы жана жер үстүндөгү суулардын булганышына алып келет. Несмотря на то, что у нас уже более 20 лет не работает промышленность, состояние города Бишкека неблагополучное, изменился качественный состав, загрязнения атмосферного воздуха, отходов, конечно, ну и воды. Что касается атмосферного воздуха, основную проблему составляет, конечно, это выбросы от автотранспорта, которые на сегодняшний день в доле всех выбросов порядка 80%. Это говорит о том, что город у нас задыхается, особенно в безветренную летнюю погоду, задыхается от пыли, от угарных газов, которые выбрасывает автотранспорт. Зимой добавляются выбросы от ТЭЦ, от тех котелен. И, конечно же, это частный сектор. К сожалению, люди жгут все подряд. Поэтому все это выбрасывается в атмосферу, не задумываясь. Бишкек шаарында өтө уулуу заттардын абадагы деңгээли нормадан көп эсе, мисалы көбүрөөк деген ушундай маалыматтар бар да. Миллионго жакын Бишкекте жашаган адамдардын ден соолугу чоң коркунучта турат, анткени биз ошол биздин абанын тазалыгына көп көңүл бурбай жатабыз да. Бишкекте өтө көп машиналар бар. Көбүнчө эски машиналар. Иштеп чыккан газдары нормадан көп эсе көбүрөөк уулуу заттарды ошол өзүнүн ичинде камтыйт да. Ошонун бардыгын эл дем алып алып, анан ошондон жанагындай коркунучтуу оорулар пайда болуп атат. Жашыл зонанын Бишкектеги азайганы дагы мындай көрүнүп турат. Мурдагыдай көңүл бурулбай калды. Жашыл зоналар, парктар бул ошол Бишкек шаарынын өпкөсү, ошол абаны тазалай турган ушундай зоналар азайгандын себебинен дагы экология жакшы таза болбой, заттардын ошол уулуу заттардын деңгээли өтө бийик болуп, ошондон дагы биздин ден соолукка, биздин жарандардын ден соолугуна чоң зыяны келип атат. Мисалы, таң кала турган нерсе, мен көп чет мамлекеттеги чоң шаарларда болгом. 10 миллиондон ашык эл жашаган шаарлар бар, бирок абасы
биздин тоодогу абадай таза да. Анткени дегенде алар бүт экологияга тиешелүү маселелерди жогорку деңгээлде карап, анан ошого тиешелүү өзгөчө тиешелүү мекемелер ошол маселеге терең көңүл бурушуп, ушунчалык ошол өздөрүнүн жашаган жериндеги ошол текеректеги абанын тазалыгына көңүл бурушуп, чоң аракет иш жасашат да. Ошондуктан аларда көп оорулар, мындай оор оорулардын саны анча көп эмес. Анан өлүмгө учураган адамдардын да саны аз. Ошондой шаарлардан биз үлгү алышыбыз керек. Тескерисинче кайсы жерде болбосоң дайыма эмнени көрөсүң? Бул тазалыктын жоктугу, биздин жарандардын ошого көңүл бурбагандыгы, биздин чакан кичинекей мамлекетибиз, ошонун тазалыгын биз сакташыбыз керек, экологияны сакташыбыз керек. Ал деген биздин келечек, ал деген биздин ден соолук. Бишкек шаары үчүн 200 гектар аянт тейлеген каражыгач токою отургузулуп жана чоңоюп өсүп жетилген бак дарактары менен жаан чачынды чакырып, шаардын кургак аба ырайын жумшартып туруу үчүн негизделген. Каражыгач токоюн азыр үстүнөн караганда анда ээн аянттардын көбөйгөндүгү көрүнүп турат. Демек бул көптөгөн бак дарактардын кыйылып жаткандыгынан кабар берет. Эгерде акылсыз мындай жоруктар тыйылбаса, токой өзүнүн аба ырайына таасир берүүчү кызматынан ажырайт. Аба ырайынын натыйжасы аталган таасирдүү кубулуш ири токой массивдеринин жана анда өстүрүлгөн жазы жалбырактуу бак дарактардын болушу менен гана камсыз болот. Акыркы 10 жыл ичинде маданиятташтырылган токой аянтчалары кыйылып, жана алардын ордуна турак жайлары жыш салынууда. Эгемендик алгандан берки адамдардын акылсыз аракеттеринен улам токой аянты 28 гектарга кыскарган. Улуттук илимдер академиясынын ботаникалык багы өткөн кылымдын 30 жылдарынан баштап акырындап өздөштүрүлгөн бул жашыл аймактын жалпы аянты 127 гектарды түзөт. Окмуштуулардын аракети менен дүйнөнүн башка аймактарынан алынып келинип, биздин аба ырайыбызга ылайыкташтырылуу жолу менен өстүрүлгөн бак дарактардын жана башка өсүмдүктөрдүн өзгөчө жашыл аймагы пайда болгон. Шаарды жашылдандыруунун өзөгү ушул жерден башталат. Бирок азыркы учурдагы экономикалык каатчылыктан улам жашылдандыруу кызматы басаңдап, илимий иштерди жүргүзүү солгундап, атүгүл жашыл коллекциялык аймагы да толук маанисинде каралбай калгандыгы дароо көзгө илинет. Ататүрк паркынан 1992-2008 жылдар аралыгында жалпы 107 гектар аянтынан 51 гектар гана калган же болбосо ал 2 эседен ашык кыскарган. Ушуга окшогон көрүнүштөр Жаштык, Панфилов, Фучик, Каражыгач, Асанов атындагы Жеңиш паркында жана 55 сквер токойчо тилкелериндеги жер аянттарын кесип берүү фактылары менен далилденген. Аталган парктардын бүгүнкү күндөгү жалпы аянты 317 гектар гана жерди ээлейт. Шаар үчүн 2%га жетпеген бул жашыл аймак өтө эле аздык кылаары жалпы шаар калкына түшүнүктүү. А бирок ушул күндөргө чейин токой тилкелеринин чек аралары мыйзам талаптарына ылайык мамлекеттик актылар менен такталып бекитилбеген. Жашыл сейилбак аянттарынын мындан ары да кыскарып кетпешине эч ким кепилдик бере албайт. Шаар ортосунда жайгашкан көбүн эсе эмен дарактары отургузулган даңазалуу эркиндик сейилдөө багы. Бул жашыл аймак өткөн кылымдын башында алгачкы жашылдандыруучу Фетисовдун демилгеси менен түптөлгөн. Бүгүнкү күнү 3 кылымга чейин жашай ала турган көчөттөрү сырттан алынып келинип жана жергиликтүү аба ырайына ылайыкташтырылуу жолу менен жайылтылган эмен бактары өзгөчө камкордукка муктаж. Бишкекте велосипеддер үчүн атайын жол салына элек. Бирок экологиялык бул унаанын сүйүүчүлөрү унаа жолдорунун чети менен же эл баскан жан жолдордо жүрүүгө аргасыз болушат. Бул велосипед деген жакшы нерсе экен. Мына ден соолук үчүн жакшы. Мен мына ушул велосипедке мингениме көп эле болуп калды. Эртең менен былтыр 2 ай жумушка дагы барып жүрдүм. Эртең менен барам, кечке маал акырын жай чыгам.
ошо менен иштеген мекемедегилер дагы ушуну көрүп алып, баарыбыз теге ушу велосипедке өтөлү деген ниеттенди. Бул шаардын тазалыгы үчүн дагы, ден соолуктун тазалыгы үчүн дагы абдан чоң пайдасы бар экен да. Муну жаштар тепсе деп ойлойм. Мендей ушу карыялар тепсе деп ойлойм. Жана ат мингендер айтат, ушу ат мингенде 300 булчуң иштеп турат деп. Бул велосипедти минген кишинин 300 көп болсо болор, бирок аз эмес булчуңдар иштеп турат деп мен толук айта алам да. Мына шаарда азыр 100 миң деген мына жеңил машиналар абаны бузуп, май жыттанып эле калды. Мына ошондуктан мен ушу шаардык жашоочуларды ушу велосипед тебүүгө чакырат элем да. Азыркы учурдагы негизги максаттардын бири шаарыбыздын тургундарынын көңүлүн экология проблемаларына буруу, шаарыбызды пластик таштандылардан арылтуу максатында демилгелүү жаштар тарабынан ар кандай ишембиликтер, акциялар уюштурулууда. Мисалга, студенттер, чыгармачыл жаштар жана жаштар уюмдары менен бирге жыл сайын Эко баштык фестивали өткөрүлүп жатат. Анын максаты элдин экологиялык маданиятын жогорулатуу, шаардыктарды аң сезимдүү керектөөгө чакыруу, Бишкек шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу. Фестивалдын дагы бир максаты жаштарды жана жалпы элди дүкөндөрдөн буюм же тамак аш сатып алууда полиэтилен баштыктардын ордуна көп жолу пайдалануучу эко баштыктарды колдонууга үндөө. Мамлекеттик жана коомдук уюмдардын аракети менен соода түйүндөрүндө полиэтилен баштыктарын бекер таратууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштап жатышат. Бул тажрыйба дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө